Kimingер менің қабырыма bir күн алдыма жатсаңар, бардық дүниемді шоға берем деген екен. Анан балдары отырып анан кейін кичкинесini сен жат депчи. Үчөө тең жаткысы келбей, bir кыйналып жашап жүргөн, bir отун менен тирилик кылып жүргөн bir адамды айтат экен. Сен bir күн атамдын алдына жат бере турган болсоң, атамдын байлыгынын жарымын сага беребиз дейт экен. Анан баягы адам айтты, онда мен жатам онда дептир да. Шунча кыйналып жүргөндөн көрө, bir күн жатайын да байлыкты алайын да жыргап жашайын дептир. Анан баягы жерге bir күн кабырга баягы жерде кириптир да. Кабырга жатканда мункар накир периште келиптир дагы мерептир. Бул өлүккү өзүбүздүн колубузда экен. Мына тиригинен сурооду баштайык деген экен. Кантип баштайбыз тирикте десе, bir айткан экен, бул отун көтөрүп жүргөн жибиңди каяктан таптың деген суроо берген экен. Таң аткыча отун көтөргөн жибинин суроосуна жооп бере албаган экен. Каяктан таптың, урдап алдыңбы, бирөөдүкүнү кандай урдап алдыңбы? Таң аткыча bir жиптин эмесини суроосун бере албаптыр. Саар балдары келип энди байлыкты берен атамдын байлыгын десе, кабырдан шо качкан бойдон кетиптир. Токто десе токтобойт экен. Караса чачы аппак болуп кетиптир. Мага дүнүйөңөрдүн bir тиини кереги жок. Мен bir жип үчүн жооп бере албадым деген экен туугандар. Ошондуктан ошончо мынау халал акчаларга иншалла халал акчага эсеп болот. Каяктан таптыңыз халал акчаны, каяка иштеттиңиз? Бирок арам акчага эсеп болбойт, азап болот деп айтат. Эсеп болбойт экен. Ошон үчүн Хазирети Умар айтат, туугандар, иззи дуния билмали деп айткан. Бул дүнүйөнүн шарапаты, бул дүнүйөнүн кадыр баркы, бул дүнүйөнүн авторитети, кимдин акчасы көп болсо, мансабы болсо, бийлиги болсо, акчасы көп адамдын бул дүнүйөдө элин ала кадыр баркы жогору деп айткан экен. Ал эми ахиретте Хазирети Умар айтат, ва иззул ахирати бисалихил амал. Ахиретте сиздин Алланын алдында кадыр баркы намазыңыз менен, орозоңуз менен, зекетиңиз менен, садакалар менен экен, урматтуу жамаат. Эми өткөндөргө эмне кылыш керек? Bir гана дуа керек туугандар. Дуа кылыш керек, колуңуздан эчтеке келбейт. Бу ошондуктан урматтуу жамаат, Аллах субхана ва таала мына шу айтылган аяттардын соңуну, мына шу айтылган маселелердин соңуну иншалла мына шу кабырда жаткан адамдар рухларына bir дуа кылайык. Амин. Аллах субхана ва таала мына шу окулган аяттардын соңуну, мына шу айтылган маселелердин соңуну